Андрей Колесников балыкчыдан алып келиши мүмкүн дейт. Мына ушул үйдө 1 жылдан ашык убакыттан бери байкем экөөбүз жашайбыз. Мен 11 классты бүткөндө деген бул шаарга кинооператор болом деп келгем. Бирок искусство институтуна тапшырып, бул кинооператор боюнча анан 3 жолу аракет кылып көрдүм, бирок үчүнө тең өтпөй калдым. Жакшы эле аракет кылгам. Ушу жаңы чыккан кино, кыргызча кинолорду калтырбай көрөм театрлардан. Могу плакаттын, ошо сүрөттүн баары ошол жактан келген. Кийин мына болсо бул кесиптик лицейге тапшырып, анда парикмахер боюнча 1 жылдан ашык убакыт окудум. Бирок мына азыр иштеп атам. Эң негизгиси көчөдө бош жүргөн жокмун. Өзүм жанымды өзүм багып, өзүм арбамды өзүм тартып дегендей. Бирок кинооператорлукка тапшырып, мен да качандыр бир кезде камера көтөрүп, кино тартып калам деген кыялдарым бар. Мына мен ушу жол менен окууга барып келип турам. Бул ашып кетсе 10 мүнөттө жетем. Негедир ушул жол мага жакындай сезилет. Башка жолдор менен барса эле болот, бирок бул темир жолдон поезд өткөндө мага аябай кызык көрүнөт. Ар бир ошондо адамдар өтүп баратса. Мен ушу лицейде окуганыма өкүнбөйм, анткени окугандын зыяны тийбейт. Азыр ошо окуп дагы параллельно бул практика да кылып атам. Практика кылып өзүм ошо иштеп да атам. Мейли тракторист болобу, же дипломат болобу, же повар болобу, ар бир кесип ардактуу. Болгону ушу ар бир адам өзүнүн кесибин жакшы аткара билиш керек. Меники башкача кичинекей үйүнөн. Башканын киртеке. Бияктан тапкан акчаң күнүмдүк баскан жолуңа тамак ашка эле кетип калат экен. Эсептеп көрсөм, биякта иштеген жумушум менен бул 20 жыл иштесем дагы кийинки келечегиме капитал чогулта албайт экенмин. Ошон үчүн чет жакта мамлекеттерге чыгып, Казакстан же Россияга барып иштеп келсемби деген ойлорум бар. Бул аяп барганда тааныштарым деле жок, просто алысыраак туугандарына барып, ошолордуна иштеп келсемби деген ойлорум бар. Алло. Ассаламу алейкум. Кандай денсаулыкта? Жакшы. Мен вокзалга келдим, кайсыңар салдың эле? 17-чиби? Эжеги чалдым ошо, номер өчүп калып атпа дейм. Билбейм аны. Мейли, кой бейли болуп турганда. Чилем 17-чи маршрутка эмеге аралым вагонго.
чоң энемден калган обузгомуз болчу. Бул мен үчүн эң баалуу нерседен чоң энем казыган жылдары мен жаш болуп бул комузду жашы үйрөнүп алган жокмун, бирок кайсы да кичине аракет кылып көрөйүн. Азыр көп эле айткан жаштардын арасында деген бул ата энесинин тилин укпай, ата энесинин кадырын баркын түшүнүшпөйт. Анткени бул 2005-жылдары мен 5-класста окуп калган кезимде деген ушу ата энемдин ортосунда түшүнбөчүлүктөр болуп кетип экөөнүн ортосунда. Ошондон улам ажырашып да кетишкен. Кийин эки бир тууганым болсо атам агалардын колдорунда өсүп калды эки жакта. Кийин мен ойлойм кийин келечекте ата болгондо ушу балдарыма кандай тарбия берем, анткени мен ушу ата энем жакшы тарбия көрө албадым. Бирок мен ишенем бул өзүбүздүн үй бүлөбүз кайра мурункудай бактылуу жашашка себеби деген бул дүйнөдө ажырашуу болгон соң табыш да болот деп ишенем. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, жоло тийбей ай өткөрбөй барышка, ак эмгекти актайын деп улуңар, билим үчүн түшкөн узак жарышка. Ойлорсуңар сана тартып камыгып, садагалап караныңдан какылып, силер мени самагандай жукарап, мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Жүрөсүңөр жашап иштеп алыста, жолу тийбей ай өткөрбөй барышка, ак эмгекте актайын деп улуңар, düşkün uzak çağrışma. Olursular sana tartıp kamıgıp, karanımdan karılıp, siler meni